Социалдык тармакты аялдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Мына билим берүү тармагын айтып атабыз. 74 000 мугалим бар экен. Биз айлыктарды көбөйттүк 120 000 деп. А бирок сабак берип аткандары 74 000 адамдын, жарандарыбыздын 69 000-и аялдар экен. Бейтапканалар, ооруканалар, фаптар жана башкалардын бардыгында жүрсөк, ушул сиздер жүрөсүздөр. Бу да биз үчүн абдан кубанычтуу деп. Анан өлкөбүздө 90-жылы союз таркагандагы эң биринчи Кыргызстан жөнүндө айткан кайсы тармак? Тигүү тармагы, туурабы? Тигүү тармагы, биздин улуттук кийимдер тармагы, ушулардын баары тең ушу Кыргызстанды сактап калган, мен ойлойм ушу сиздерсиздер деп. Муну канча жолу айтабыз, бирок бул эми эч ким муну тана албайт да. Мындан тышкары азыр мынакей айыл чарбасын айтып атабыз. Өзүнчө бизде экономикада 44% болчу экен союз убагында, азыр мына 13%га түздү. Ошонун дагы 40% аялдар экенсиздер. Ишканаларды сүт өндүрүү боюнча ким иштеп атат? Быштакты ким жасап атат? Айранды ким жасап атат? Каймакты ким жасап атат?